окуучунун модели кандай болуш керек? Мына ушуну мен силер менен түзүп алгым келип жатат да балдар. Модель деген сөз эмне? Анан окуучунун модели кандай болуш керек? Биз билим тарбия алуу менен ушул окуучунун моделин кантип түзүп алабыз? Болбосо ушул мектепти окуп бүткөн бүтүрүүчү окуучу кандай сапаттарга ээ болуп кетиш керек? Мына ушул биздин эң негизги максатыбыз болуп саналат. Демек модель деген балдар реалдуу же ойдон чыгарылган дүйнөдөгү объекттердин жана алардын касиеттеринин чагындырылышы. Мисалы, Жер планетасы өтө чоң, учугу чексиз. Бирок ошонун моделин биз глобуска түшүрүп берип койгон, ошол глобусту тегеретип карап биз жердин кандай түзүлүштө экенин биле алабыз. Ал эми адамдардын моделин бизде болсо курчак кылып берип койгон, биз курчакты караганда адам баласы мына ушундай түзүлүштө экен депчи. Эми балдар биз ошо окуучунун моделин да түзүшүбүз керек. Окуучу деп эле койбостон окуучу кандай баалуу сапаттарга, кандай касиеттерге ээ болуп чыгыш керек. Мына бүгүнкү сабакта биз ушуну түзөбүз. Эми балдар келгиле айткылачы. Мектеп биз үчүн эмне? Мектептен билим алабыз. Мектептен тарбия алабыз. Мектептен өнөр үйрөнөбүз. Мектеп бизди адептүүлүк үйрөтөт. Мектеп бизди мекенчил болууга үйрөтөт. Мектеп биздин дүйнөгө болгон көз карашыбызды калыптандырат. Азамат, Мектептен кесипти алабыз. мектептен кесипке багыт алабыз, андан кийин айтып коюш. Мектептен денсаулыкка сергек жашоо мүнөзүн тандоого камтанабыз. Демек биз сергек жашоо мүнөзүн тандоого калыптанат деп. Ушундай балдар мектепте. Эми балдар мектепте эмне экенин билип алып, эми мектепте силер кимсиңер анда? Биз мектепте окуучубуз. Биз мектепте кожоюнбуз. Мектепте кожоюнсуңар. Келечек муундарбыз. Биз келечек муундарбыз. Биз мектепте 11 жыл конокпуз. 11 жыл эле конок болуп андан кететсиңер, Үмүтүбүз. Келечек муундарбыз. Мугалимдерибизди сыйладыбыз. Улуу көчтү улай турган урпакпыз. Азаматсыңар балдар, демек мектеп эмне экенин, биз мектепте ким экенибизди билип алдык. Эми келгиле балдар. Мына билимди айттыңар, өнөргө ээ болот экенбиз деп айттыңар, ден соолукка ошон менен катар, көп нерсени ошон менен катар силер окуу, билим алуу менен тарбияда аласыздар. Келгиле балдар. Ушул окуучунун моделин түзүп, мына могул жака доскага чаптап чыгалы, келгиле. Өзүн өзү таныган кыргыз жараны. Өзүн өзү тааныган кыргыз жаралы деди, туура, Өзүн өзү тааныган кыргыз жараны. Азамат. Андан дагы ким? Улуттук наркы балыктарды сыйлаган инсан. Улуттук наркы балыктарды сыйлаган инсан. Азамат. Айкөл жана адамгерчиликтүү. Айкөл жана адамгерчиликтүү деп. Калыс жана адилеттүү. Калыс жана адилеттүү. Билимге умтулган акылдуу. Билимге умтулган акылдуу деп. Адам иш кылган эмгекчил. Мына балдар. Биз ушундай болушубуз керек. Андан кийин керек. Сынчыл ой жүгүрүп инсан. Сынчыл ой жүгүрткөн креативдүү инсан. Андан кийин Табиатка татыктуу мамиле жасаган улуу инсан. Табиатка татыктуу мамиле жасаган улуу инсан. Жана жаратылышты сактайлы, коргойлу дейбиз го. Андан дагы келебиз. Боошкер жана тартиптүү. Боошкер жана тартиптүү. Имандуу жана ийкемдүү дейт. Андан кийин Мекенчил жана намыскөй. Мекенчил жана намыскөй. Күн сайын адам болгусу келген инсан. Күн сайын адам болгусу келген инсан.
Айтмандыкы жакшы сөздөр де адам баласына эң кыйын жын сайын адам болот экен. Ар тараптуу жана өнөрлүү. Ар тараптуу жана өнөрлүү. Сиздин жашоосуңузду калыптандырган спорт менен дос болгон инсан. Спорт менен дос болгон инсан. Дагы барбы? Ал жакка келди. Кымбаттай сөз. Медиа сабактуу балдар, азыркы заманга мына бул жерде окуучунун колунда айфон турбайбы, ошондо ушуну айфондун бар деп элестесе медиа сабактуу да болуш керек экен. Андан кийин толеранттуу, баардыгына бирдей мамиле жасаган мыкты инсан болуш керек. Мына балдар, өзү билсеңиз мына силер ушул окуучу болсоңор, силер мектепти бүтүп кеткенде мына ушундай сапаттарга ээ болушуңар керек экен. Медиа сабактуу дегенди түшүндүк, үстүндө да өткөрдү. Интернеттеги маалыматтарды биз эмне кылышыбыз керек? Медиа сабактуулук менен баары эле окуп берип, анан ар кимге жайып беришибиз керек. Анан улуттук наркы бабулуктарды сыйлаган инсан. Кыргыз эли болгондон өзүбүзгө тийиштүү болгон улуттук наркыбыз бар. Көйнөктөрдү кийип бергенде калпак кийип жүрөбүз, өзүн өзү тааныган кыргыз жараны болушуна керек. Кыргыз жараны концепциясы айкөл жана адамгерчиликтүү дейт. Демек адамдарга эмне? Айкөлдүк мамиле, адамгерчиликтүү мамиле. Ошондой эле калыс жана адилеттүү, толеранттуу дейт. Баардыгына бирдей мамиле жасоо дейт. Сенин боюң чоң, кичинекей дейт, сен арыксың, темизсиң, сенин көзүң кыйшык, буртуң кыйшык деп эч кандай андай мамиле кылбаш керек. Анан сөзсүз түрдө билимге умтулган акылдуу инсан, дайыма ошончу мен китеп окугула деп айтам силерге. Анан эмгекчил болушуңар керек, эмгекчил болуу, анан сынчыл ой жүгүрткөн креативдүү дейт балдар. Бир нерсеге ушунчалык чыгармачылык менен мамиле кылып, бул креативдүү. Мисалы жана тортту жасаганда чачтын бұрчақтарын соңын жасап коюшпайбы? Бир дагы ушул окуп жаткан нерседе илим менен ошондой чыгармачылык менен мамиле кылышына керек. Анан сөзсүз түрдө спорт менен дос болушубуз керек. Спорт бул эмне? Ден соолуктун булагы. Анан ыймандуу жана ийкемдүү. Ыймандуу болуп, ошол эле учурда эмне улууларга тил алып, жөн эле басып кетпей. Боорукер жана тартиптүү. Анан жаратылыш менен дос болушубуз керек. Жөн эле бактарактарды кыра беришибиз керек экен, жан-жаныбарларга да аябан деп жасап. Сөзсүз түрдө өзүбүздүн намысын, сол мекенибизди коргош керек. Ошондой эле ар тараптуу жана өнөрлүү, ар тараптуу болуп калса, билбегенди ырдаган бирөөнү атасыңар, ар тараптуу жазган бирөөнү атасыңар. Ошондой эле Айтматовдун сөзү адам баласына эң кыйыны бул күн сайын адам болуп келген инсан. Демек эгерде ушул сапаттардын баардыгы силерде болсо, балдар, биз Тамчы айылындагы мектеп гимназиясынын окуучусунун моделин мына биз ушундай окуйбуз койдук. Мен Кудай буйрса силерден келечекте ушундай модельди күткүм келет. Чоң рахмат.